Үмүткан Нургазиевна, Бектур Успаевич, бул бүгүнкү мыйзам долбооруна тиешеси жок, бирок ушул сиздердин багытка байланыштуу болуп калган үчүн жарандардан улам ушул багытта көп мага арыз түшкөндүгүнө байланыштуу азыр ушул жерден берүүгө уруксат бериңиздерчи. Эме Кыргызстанда 2022 жылда кабыл алынган жана Кыргыз Республикасынын кумар оюндары жөнүндө мыйзамы, анын ичинде виртуалдык онлайн казинолордун ишмердүүлүгү боюнча мыйзам кабыл алынган, легалдаштырылган. Бирок анын бүгүнкү күндө шарттары, талаптары мен үчүн кызык болуп атат да. Бул мыйзам долбоору, бул мыйзамга ылайык Кыргызстандын жарандары бул онлайн казиного, кумар оюндарына катышууга такыр тыюу салынабы? Үмүткан Нургазиевна, бул сизге байланыштуу. Ал мыйзам өткөндө казино оюндары гана Кыргызстандын жарандарына тыюу салынган. Бул жерде 7-созыв тарабынан кабыл алынган. Онлайн играны бардыгы эле ойноп атышпайбы? Бардыгында эле мүмкүнчүлүктөрү бар. Казино гана тыюу салынган. 22-жылы кабыл алынган мыйзамда так жазылып турат. Кумар оюндары, анын ичинде виртуалдык онлайн казино оюндары. Ушул онлайн виртуалдык казинону ачууда, ишмердүүлүк жүргүзүүдө Кыргызстанда кандай талаптар кабыл алынган, кандай шарттарды аткарыш керек? Аны онлайн атайын мамлекеттик орган бар. Финразведка биздин алды тиешеси жок. Финнадзор бар атайын. Ошолор өздөрүнүн көзөмөлдөрүн жүргүзөт. Ошол жака кайрылсаңыздар, алар толук маалыматын беришет. Мен бул жерден белгилегим келип атат. Мисалы үчүн бүгүн лицензия талап кылынат экен бул боюнчачы. Анан мамлекетке финансылык каражат төлөп, андан кийин Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзгөнгө болот экен, бирок Кыргызстандын жарандарына такыр тыюу салынат экен да. Туура. Таптакыр тыюу салынат. Бирок онлайндагы жана казино ишмердүүлүгүнө дагы кыргыз жарандары катыша албайт. Реалдуулукта бүгүн канча адам кыргыз жарандары жапа чегип атат. Муну көзөмөлдөй турган орган, муну жөнгө сала турган орган бизде барбы? Бар, финансовый разведка бар атайын. Финнадзор. Бул боюнча башкы прокуратура тарабынан мага бир расмий билдирүү берип коюңуздар кат түрүндө. Анан Бектур Успаевич, ушул боюнча дагы бир иш кетиш керек экен. Анткени канча жарандардын бүгүн социалдык үй бүлөлүк абалына чоң залал келип атат, социалдык чоң көйгөйлөр жаралып атат. Анан ушуну бүгүн ушул кумар оюндарына азгырылган биздин мектеп окуучулары, жалпы эле ушул Кыргызстан жарандары көп дуушар болуп атат да. Ушуга иш кетиш керек, ушуга тийиштүү чаралар көрүлүш керек. Катуу мыйзам менен мыйзамда жазылган талаптар аткарылыш керек. Ушуну дагы бир жолу айтам, көзөмөлгө алыңыздар, жөнгө салыңыздар, тийиштүү кызмат ушул боюнча иш алып барсын. Бул боюнча дагы мен урматтуу төрага, комитетке, тийиштүү комитетке сунуштайм. Сиз жолдосоңуз тийиштүү комитетке протокол тапшырма берсеңиз, финансылык комитет карайт го менимче. Анан ушул боюнча бир иш алып барышыбыз керек экен депутаттар биз дагы. Анан сот аткаруучулар боюнчачы азыр биздин баш мыйзамда жарандар эркин чыгып кирүүгө укуктуу экендиги белгиленет. Бул императивдик мыйзам деп белгилейбиз, туурабы? Анан ушул жерде бир жагдай жаралып атат да. Мисалы, жарандын жашоо минимумунан төмөн карызы болгон болсо, бул баш мыйзамдын баягы өлчөмдөштүк принцибине карама каршы келбейби? Мисалы, сыртка чектөөсү. Сырткы чектөөлөр боюнча сиз айтып аткан минимумдар бул укук бузуулар боюнча болгон. Ага да биз ограничение киргиздик, сумманы жогорулаттык. Ошондой жанагындай көйгөйлөр 1000 сом үчүн чыкпай калуу көйгөйү жаралбаш үчүн. Экинчиси, мисалы, жаран чек арага сыртка чыгууда, чек арадан өтүп жатканда гана тыюу бар экендигин билип атат да. Анан бул мыйзамдын 32-35 беренелеринде көрсөтүлгөн. Алдын ала кабарлоо, угузуу деген талаптар бар да. Ушул талаптар канчалык деңгээлде сакталып аткандыгынан кабар берет бул көрүнүш? Азыр ушул жанагы бул эме бизге жаңы эле өттү да, биздин прокуратурага жаңы эле кызмат өткөрүлүп, ошол көйгөйлөрдүн баары, сиз айткандын баарын изилдеп чыгып, автоматтык түрдө системаны киргизип жатабыз. Ошондо жана СМС оповещение менен телефон аркылуу чалуу, телефон аркылуу ар кандай СМСтер келтирүү, ошол жагдайлардын баарын чечип карап атабыз. Баардыгы каралат.
Биз сиз айткан көйгөйлөр бул бир эле бүгүнкү көйгөй эмес, мурдагы созывда дагы ушул көйгөйлөр айтылып, чечкенге аракет кылып бергенбиз, бирок бул сот департаментине сот система тутумуна караштуу болгондуктан биз тараптан андай эме алгылыктуу чаралар көргөн эмес. Анан президенттин указынын негизинде сот аткаруу системасы бизге караштуу кылып өткөрүп бергенден кийин ошо толук кандуу изилдеп, андан да көбүрөөк проблемалар, көп нерселер табылды. Ошонун баарын болушунча чечип атабыз. Мыйзамга ошол нормалар ошол себептен законго өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Үмүткан Нургазиевна, бүгүн ушул 32-35 беренелер так бузулуп атат. Туурабы? Сиз айткандай эч кимдин укугу чектелбеш керек. Бирок ошол эле Конституцияда жазылган, эгер соттун чечиминин негизинде укуктарды чектөөгө жол берилет. Демек, соттун өкүмү чыгып, эгерде анын мамлекеттин пайдасына, бир жарандын пайдасына карызын өндүрүп берүү жөнүндө ограничение коюлгандан кийин, сөзсүз түрдө мен ойлойм, мыйзам чегинде да эч кандай бул ограничение болуп эсептенбейт. Жаран өзү гана укугун билбестен милдетин да билиш керек. Сөзсүз түрдө ал сот тарабынан берилген чечимди аткарганга милдеттүү. Ошол себептерден ушул нормалар киргизилген да. Негизи эми жана болбогон анча-мынча сиз айткан 1000 сомдук суммаларды азыркы күндө деле бул чечилген. Эгерде ошол аэропорттун жанагы банк терминалдар аркылуу акчаларын төлөсө, аз суммаларды автомат 23 сааттын ичинде автоматтык түрдө чечкенге, ошол көйгөйлөр эми чечкенге бизде азыр мүмкүнчүлүктөр бар. 3 саат күтүш керек. Мен дагы кайталап тактап суроо берейин. Нургазиевна, бүгүн 32-35 беренелер бузулуп атабы? Эгерде сот, мен айтып атпайм, ошол соттун чечими жок. Азыр майда барат айыптар боюнча. Автоунаасынын айыбы бар мисалы. Ал билбейт, чек арага барганда билип атат. Сиздин штрафыңыз бар экен, өтө албайсыз деп атат. Бул мыйзам бузулбу? Ал деген ограничение да мыйзамында, сот аткарчылардын мыйзамында, ошол мурдагы азыркы күчүндөгү мыйзамда ошондой нормалар уруксат берилген. Алар ограничение соттун чечиминин негизинде беришет. Сотко кайрылып, анан берип келген. Жаран. Мен жана айтпадымбы? Конституцияда туура укугу чектелбеш керек. Бирок эгерде соттун чечими менен убактылуу чектөөлөргө ошол эле Конституцияда жазылган, соттун чечими менен чектөөлөргө мыйзам жол берет. Ушул карама каршылыкты жоюш керек. Болбогон нерсе үчүн, кичинекей айып үчүн бүгүн канча жарандарыбыз чет өлкөгө чыгып атканда кыйналып атат. Жана кичи ажылыкка барып атканда да ушул айыптар үчүн өтпөй калган көрүнүштөрдү угуп атабыз да. Анан эми ушул маселени карама каршылыкты жоюш керек, бул боюнча иш чыгыш керек. Дагы бир жагдай, мына банк боюнча. Мисалы, карызкор менен келишим кылып атканда банк сот аткаруучулар жөнүндө, чек ара кызматы жөнүндө такыр көрсөтүлгөн эмес. Карызкор карызкор сыртка чыгайын деп атса, чектөөлөрдү сот аткаруучулар менен чек ара кызматы коюп атат. Келишимде жок. Бул эки кишинин ортосундагы келишим. Анан ушул канчалык негиздүү бүгүн? Банк самостоятельный сот аткаруучу өз алдынча эч кандай иш жүргүзө албайт. Демек, эгер банкта кандайдыр бир кредити, карызы болсо, банк органдары сотко барып чечим чыгартып, андан өндүрүү жөнүндө, анан ошон үчүн чектөөлөргө жол берилет. Бул баш мыйзамга туура келеби? Баш мыйзамга туура келет. Анткени жазылган, соттун чечиминин негизинде чектөөлөргө жол берилет. Ал эгерде кредитин төлөбөсө, сөзсүз түрдө банк органдары сотко кайрылышат да, ал жарандан өндүрүү жөнүндө. Өндүргөндө эгер убагында милдеттүү түрдө өндүрбөсө, сөзсүз түрдө анын укуктарына чектөөлөр коюлат. Негизи ушул боюнча көптөгөн суроолор бар. Дагы иш үстүндө бул боюнча сиздер менен тыгыз суроолорубузга жооп алабыз. Рахмат.